Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Лос-Анджелес шаарынан анча алыс эмес жерде башталат. Тоо арасындагы жолдордо Натали деген кыз унаасын башкарып келе жаткан. Коопсуздук эрежелерин сактабай, бирде арткы орундуктагы суусундуктарын алып, бирде телефонун чукулап кетип бара жатып эле жогору жактан кулап келе жаткан ташты байкабай калат. Жыйынтыгында унаага чоң таш тийип, ылдыйды көздөй кулап, бактыга жараша асканын бетине жармашып кулабай калат. Натали дароо эле унаанын ичинен телефонун издеп таап, куткаруучуларга чала баштады. Бир аз убакыт өтпөй ал жерге куткаруучулардын тобу тиг учак менен келе жатканын көрөбүз. Тиг учакты башкарып келе жаткан Рэй деген учкуч болуп, ал буга чейин дагы өтө көп куткаруу иштеринде катышкан. Бул жолу алар менен кошо репортерлор да келишип, абалдын канчалык курч экенин жана ушундай татаал куткаруу иштерин жүргүзгөн куткаруучуларды тартууга келишкен. Унаа менен кулап кеткен кыздын кайсыл жерде экендигин табышкандан кийин, анын үңкүр сымал өтө эле кууш капчыгайда экенин көрүшүп, Рэй бул нерсеге өмүр бою даярдангандай эле өтө профессионалдуу түрдө кууш үңкүрчөгө төмөндөп түшөт. Куткаруу иштери башталып, биринчи кызматкер аркан менен түшүп, андан соң унаанын кулап кетүү коркунучун алдын алуу үчүн унаага темир зымды байлап беките баштаган болчу. Бирок бир кезде унаа кыймылдап бир аз төмөнгө жылып кетип, куткаруучунун колу кысылып чыга албай калат. Мындай жагдайдан кийин учкуч Рэй төмөнгө өзү түшүшү керек болуп калып, а дегенде кызды чыгарып алууга үлгүрөт. Ошол эле замат унаа да кулап, бактыга жараша баардыгы аман калышты. Кийинки көрүнүштө шаардагы жогорку окуу жайлардын биринде сейсмолог окумуштуу Лоренс эң чоң жер титирөөлөр жөнүндө студенттерге лекция окуп жаткан. Ал бир канча жер титирөөлөр менен катар Калифорния штатында өтө чоң тектоникалык жарака бар экендигин эскертип, бул жарака акыры эртеби кечпи бир күнү чоң жер титирөөнү пайда кылып, плита материктен обочолонуп кетет. Окумуштуулар бул жараканы Сан-Андреас деп аташат. Жана ал жарака ажырап кете турган болсо, Калифорния штатынын дээрлик көпчүлүк бөлүгү материктен ажырап калаарын айтат. Биз азыр ушул тектоникалык жаракалар жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бирок бул жарака качан ажырап кетээрин эч бир окумуштуу так айта албайт деп түшүндүрөт. Ошону менен катар эле, эгер бул жарака ажырап кете турган болсо, анда бул адам баласынын тарыхындагы эң чоң жер титирөөнү пайда кылат. Бул жер титирөөнүн кесепеттери өтө чоң болот деп кошумчалайт. Ошондон бир канча күн өтпөй Лоренстин жардамчысы кайсы бир гидроэнергетикалык станциядан кандайдыр бир силкинүүлөрдү аппарат аркылуу байкаганын айтат. Анда профессор Лоренс дароо эле ошол жакка барып текшерип көрүүнү чечип, жардамчысын төмөнгө түшүрүп, өзү жогору жакта аппарат менен текшерип жаткан. Дал ушул жерден жаман иш башталып, жердин титирөөлөрү аныкталып, дароо эле жогорку өлчөмдөгү жер титирөө боло баштайт. Лоренс ал жактагы адамдардын баардыгын качкыла деп кыйкырып, суу тосмосу болсо ар кайсы жеринен жаракалар кете баштайт. Лоренстин жардамчысы төмөн жактан бир аз кечигип чыгып, шашылып баратып ошол жерде калып калган кичинекей кызды көрүп калат. Аны көтөрүп алып болушунча чуркап жөнөп, суу тосмосу болсо бут алдында кулап баратты. Ал акыркы күчү менен кызды Лоренске ыргытып, өзүнүн бутуна болсо темир сайылып, ошол жерде жыгылып калат. Бир аз өтпөй ал адам Лоренстин көз алдында тосмо менен кошо кулап кетти. Тосулуп турган суу болсо укмуштуудай күч менен агыла баштаганын көрөбүз. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылыраак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Кийинки көрүнүштө Рэй кызынын буюмдарын унаага жүктөп жаткан. Ал кызы Блейкке шаарга окуу жайга жеткирем деп убадасын берип койгон эле. Көрсө Рэй аялы Эмма менен ажырашып жаткандыктан Блейк апасы менен жашап, Эмма дагы башка жигит таап алган болот. Рейге жанагы жарылган электростанция жөнүндө маалымат келип түшүп, жетекчилер аны тезинен жумушка келип калуусун талап кылышат. Анда Рэй кызына абалын түшүндүрүп, Блейк дагы ага макул болуп, апасынын жаңы жигити Дэниел менен кетмекчи болуп калат. Ошентип Блейк Дэниел менен учуп Сан-Франциского келип, бир чоң имаратка да кирип келишет. Көрсө Дэниел бир чоң курулуш компаниясынын жетекчиси экен. Блейк ошол жерде Дэниел кирип жумуштарын бүтүрүп чыкканча күтүп отуруп калып, ошол жерде отурган Бен жана анын иниси Олли менен таанышат. Бул кезде репортерлор профессор Лоренске келишип, болгон иш боюнча маалымат сурай башташат. Анда Лоренс аларга биздин датчиктер бүткүл Сан-Андреас жаракасын көрсөтүп жатат. Бул деген нерсе бүткүл Калифорния штаты коркунучта дегенди билдирет.
Өзгөчө Сан-Франциско шаары түп тамыры менен талкаланып калышы мүмкүн. Бирок кийинки силкинүү качан болоорун биз азырынча аныктай элекпиз деп айтат. Рэй аялы Эммага телефон чалып, кечээки болгон иши үчүн кечирим сурайт. Анткени Рэй кечээ күнү Эммага бир аз орой сүйлөп койгон эле. Экөө ошол жана башка иштер жөнүндө сүйлөшө баштаганда эле кийинки силкинүү башталып, бул жолку жер титирөө бир топ эле күчтүү болгондуктан өтө катуу толкундоолор башталат. Ошондо Рэй аялына ошол имараттын эң башына чыгып тур деп айтат да, тиги учакта учуп бара жатканынан пайдаланып, жетекчиликтин буйруктарын аткарбай эле аялын куткарууга жөнөйт. Бул кезде сейсмикалык толкундар Сан-Франциско шаарына да жетип келди. Дэниел жанына Блейкти салып алып, өзүнүн жеке айдоочусу менен ошол имараттын жертөлөөсүнөн унаа менен чыгып бара жатышкан болчу. Бир эле силкинүү менен жер титирөө катуу башталып, жогору жактан кулап түшкөн бетон унаанын алдыңкы бөлүгүн басып калып, айдоочу мерт кетип, Блейктин да буту кыпчылып калат. Алактап калган Дэниел мен азыр жардам чакырып келе калайын деп жогору чыгып жөнөп. Жогору чыккан соң төмөн жакта бир кыз камалып калды, жардам бергиле деп кыйкыра баштайт. Дал ошол учурда ал жердеги бөлүкчөлөр да урай баштап, дагы бир өлүмдөн калган Дэниел Блейкти унутта калтырат да шашылып эле сыртка качып жөнөйт. Дэниелдин айткан сөздөрүн жанагы бир туугандар Бен менен Олли угуп калышып, жертөлөгө кирип барышса эле ал жерде Блейк камалып калган болот. Алар бетонду рычаг аркылуу көтөргөнгө аракет кылып көрүшүп, бирок бетон такыр эле козголчудай түрү жок. Анда амалкөй Бен дароо эле унаа көтөрткүчтү алып чыгат да бетонду көтөртө баштап, ал дагы жетишсиз болуп Блейктин буту такыр эле чыкпай жаткандыктан унаанын арткы эки дөңгөлөгүн жарып жиберет. Жыйынтыгында унаа төмөндөп Блейктин буту чыгып, жер титирөөнүн толкундары улам сайын кайталанып жаткандыктан сыртка чуркап чыгышат. Үчөө көчөгө чыгып тополоң болгон элдерге кошулушуп, Блейк кандайдыр бир байланыш аппаратын таап атасына байланышмакчы болот. Элдин баары төмөн жакка чуркап жатса, үйдүн чатырына чуркап чыккан Эмма Рейге ишенип анын келишин күтүп калат. Катуу силкинүүдөн улам имараттын үстүнкү кабаттары да кыйрай баштап, эптеп аман калып урандылардын жогору жагына чыгып барган Эмма ал жакка тиги учак менен учуп келип калган Рейди көрөт. Газ жарылуусунан улам Рей имаратка өтө жакындай албай, Эмманы куткаруу менен алектенип жаткан учурда катарлаш турган бийик имарат бак кулагандай эле кулап түшкөндүгүн көрүүгө болот. Акыры Эмма турган имараттагы тоолугу менен урап түшүп, бактыга жараша Эмма арканга илинип калган болот. Ошентип аялын куткарган Рей гүл чаңы чыга баштаган шаарды аралап баратты. Бул кезде Блейк кайсы бир аппарат аркылуу атасына байланышка чыкканга мүмкүн болуп, Сан-Францискодо дагы катуу жер титирөөлөр болуп жаткандыгын айтып, анан да Дэниел аны таштап кеткендигин айтат. Муну укканда Эмма Дэниелге абдан ачуусу келет. Рей болсо кызына эң бийик имараттын үстүнө чыгып тургула, мен барып силерди тиги учак менен алып кетем деп айтат. Бул кезде профессор Лоренс жер титирөө ушу менен токтоп калбай тургандыгын, ал Сан-Андреас тектоникалык жаракасы ажырамайынча кайра кайталана бере тургандыгын аныктайт. Дароо эле репортерлорго кошулуп теле берүүгө чыгып, бул маалыматты элге тезинен таратып, болушунча качып сактангыла, бардык шаарларды кыйроо күтүп турат деп эскертет. Ал эми Рей менен Эмма болсо Сан-Франциского жетпей эле тиги учактын кайсы бир аппараты иштен чыккандыктан авариялык конууга туура келет. Рей тажрыйбалуу учкуч болгондуктан бир дүкөндү сүзүп, бирок аман эсен жерге конуп алууга мүмкүн болот. Көрсө ал жерде дагы учурдан пайдаланып мародерчулук башталган болуп, бир канча кылмышкерлер дүкөндү тоноп жатышкан болот. Кылмышкерлердин бири унаасына сыналгыларды уурдап барып жүктөп жатканын көргөн Рей Эмманы ээрчитип дароо эле ошол жака барат да унааны айдап качып кетип калат. Көрсө ал унаанын өзү дагы уурдалган болуп чыгат. Сан-Франциского бара жаткан жолдо Рей менен Эмманын эмне үчүн ажырашып кеткендиги белгилүү болот. Көрсө алардын мурда Блейктен башка дагы улуу кызы бар болуп, өкүнүчкө карай дарыяда кайык менен сүзүп жүрүшкөндө ошол жактан агып кеткен болот. Ошондон кийин Рей дагы кызынын өлүмү үчүн өзүн күнөөлөп, Эммадан алыстап экөө бири-бирин түшүнө алышпай, тил табыша алышпай ажырашып кетишкен болот. Экөө ошол өткөндү сүйлөшүп бара жатышып, алдыдагы чоң жаракага кирип кете жаздашат. Биз ошол жерден чындап эле тектоникалык жарака, эбегейсиз аймактардан ажырап жаткандыгын көрөбүз. Ошондо Рей бул жаракадан ары Сан-Франциского кантип өтүп кетерин билбей, эски учакты көрүп калат да аны жаңы унаага алмашып алат. Бул кезде көптөгөн элдерге кошулуп бара жатышкан Блейк, Бен жана Олли шаардагы бийик имараттын айланасын өрт курчап калгандыгын көрүшөт. Эми Блейк атасы айткандай бийик имаратка чыга албай калды. Ошондо Блейкке башка ой келип, элдер качып жаткан жака эмес башка бийиктикке барууну чечет. Бул ой Бенге жакпайт, бирок Блейк аны атам бизди сөзсүз куткарат деп айтып көндүрүп, үчөө кайра башка жакты көзөй багыт алышат. Бул учурда Рей менен Эмма дагы Сан-Франциского учуп келишет. Бирок аэропорттун таптакыр талкаланып, конгонго жер жок экендигин көргөн Рей башка аймактардан да конгонго жер таба албай, учакты океанды көзөй багыттап коет да аялын болбой көндүрүп жатып, шаардын ортосуна парашют менен секирип кетишет. Жер титирөөнүн кезектеги толкундары башталып, шаардагы бир канча бийик имараттар кыйрап түшө баштайт.
Кызын издеп бара жаткан Рей болсо жолдон чыккан адамдардын бардыгына жардам берип, бир топ адамдарды дубалдын түбүнө жашынгыла деп чогултуп өлүмдөн сактап калат. Ал эми шаардын башка жагында болсо, бир топ терезелердин айнектери сынып түшкөндө Бен бутунан жарадар болуп калат. Бендин бутун дарылоо үчүн Блейк жана Олли жакын жердеги имаратка чыгып жөнөшөт. Рей болсо кызы айткан шаардын бөлүгүнө жетүү үчүн Эмма экөө жээктеги кайыктардын бирине отурушат. Рей жээктеги толкундардын өтө башкача болуп жаткандыгын байкап, дароо эле чоң көпүрөнү көзөй бурулганда чоң цунаминин каптап келе жаткандыгы көрүнөт. Ошондо Рей менен кошо ондогон кайыкчандары көпүрөдөн өтүп, жанагы цунами коркунуч жарата электе аны ашып өтүп кетүүнү көздөшөт. Тоодой болгон цунамини ашып өтүүдө улам сайын ар кайсы кайыктар суу алдында калып кете башташат. Рей болгон аракетин кылып акыры дээрлик цунамини ашып өтөйүн деп калганда, маңдайдан чыккан чоң кеме аз эле жерден аларды дагы жок кылып кое жаздады. Ал кемеден Рей эптеп буйтап өтүп кетип, кеме болсо укмуштуудай күч менен көтөрүлүп келип, көпүрөгө тийип кыйратат. Дал ушул учурда баягы Дэниел дагы качып жүрүп отуруп ушул көпүрөгө жеткен болчу. Ушул жерден анын күнү бүтүп, ошол жерден мерт кетет. Албетте цунами шаардагы калган каткан имараттарды кыйратып бара жатты. Бийик имаратка чыга баштаган Блейк, Олли жана Бен дагы суу каптоодон аман калышып, улам сайын жогорку кабаттарга көтөрүлө башташат. Рей менен Эмма шаарды аралап кызын көпкө чейин издешип, бир кезде Блейк ата-энесин өзү көрүп таанып калат. Оллинин лазер оюнчугунун жардамы менен ата-энесине белги берип, Рей дагы кызын көрүп аны көздөй жөнөгөн кезде, бийик имарат өз салмагын таштап түбүнөн урай баштайт. Жыйынтыгында Блейк айнек бөлмөсүнө камалып чыга албай калып, Бен менен Олли болсо суу үстүнө чыкканга мүмкүн болот. Рей кайыктын башкаруусун аялына берет да, өзү сууга секирип тез эле Блейкти таап барат. Атасы менен кызы сүйлөшүп бир аз абадан дем алганга мүмкүн болуп, бирок Рей бекилип калган эшикти такыр эле ача албай жатты. Акыры эстен танып эс үчүн жоготкон кызын көрүп, мен бир кызымды жоготтум, эми экинчи кызымды да жоготкум келбейт деп, болгон күч аракетин салып жатып акыры эшикти ачып алат. Ал кызын көтөрүп жогорку кабаттарга чыкканда, Бен дагы Блейкти издеп жүргөн болот. Рей кызына биринчи жардамды көрсөтүп эсине келтиргенге аракет кылып, Бен болсо өтө катуу айнекти талкалаганга аракет кылып жатты. Сырттан аларды көрүп калган Эмма кайык менен айнекти талкалап кирет да, бардыгы кайыкка түшүшүп, имарат толугу менен кыйрап калган чакта ал жактан чыгып кеткенге мүмкүн болот. Ушул убакыттан бери Рей дагы эле кызына биринчи жардамды көрсөтүп жаткан болчу. Бирок Рей дагы эле эсине келбей, бардыгынын көзүнө жаш келе баштап, бир кезде Блейктин оозунан суу чыгып дем ала баштайт. Бардыгы абдан сүйүнүшүп, андан кийин алар куткаруучулар түзгөн лагерге барышат. Ал жерге бардык аман калган адамдар келе башташкан. Ушуну менен жер титирөөлөр токтогондугу билинип, сыягы Блейк өзүнө жигит таап, ал эми Рей менен Эмма болсо ажырашпай калышты окшойт. Тасманын аягында чоң тектоникалык плита материктен ажырап кеткендиги космостон көрсөтүлөт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.